Кара Балтада 15 жаштагы өспүрүмдөр 45 жаштагы кишини комага түшкүчө сабашкан. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы маалымдады. Маалыматка ылайык 2 августта саат 21:30 чамасында самокат ижарага берген өспүрүм менен кардардын ортосунда чырчыгып, ал массалык мушташка айланган. Балдарды кафеде салып жаткан 45 жаштагы киши келип арачалаган. Бирок ал катуу сабалып эсин жоготуп ооруканага түшкөн. Милиция 15 жаштагы 2 өспүрүмдү кармап, райондук сот бирөөнү үй камагына чыгарса, экинчисин убактылуу кармоочу жайга киргизген. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7 августта телефон аркылуу сүйлөшүүдө улуттук курама команданын мүчөсү грек-рим стилиндеги Балбан Жоламан Шаршенбековдун ушул күндөрү Париж шаарында өтүп жаткан Олимпиада оюндарында коло медаль утушу менен куттуктады. Мамлекет башчысы дүйнө жүзүндөгү мен деген спортчулардын Олимпиада оюндарында коло медалга ээ болушу чоң ийгилик экендигин баса белгиледи. Мамлекет башчы Жоламан Шаршенбековго мындан аркы ийгиликтерди каалап, Кыргызстандын атынан дүйнөлүк аренада чыккан ар бир спортчу мыкты оюн көрсөткөн мелдештери менен канчалаган жаш муунду шыктандырып, алардын келечектен көптү күткөн үмүттөрүн жандырарын белгилеп кетти. Президент Садыр Жапаров кыргыз эли өз баатырынын ата мекенине кайтып келишин чыдамсыздык менен күтүп жатканын, аны татыктуу сыйлыгы менен жеке куттуктай тургандыгын кошумчалады. Эл журтуң сен ийилсең ийилип, сен чыгынсаң кошо чыгынып, сени менен жандары бирдей болуп жатты да. Чоң рахмат Садырыңыз. Сени жаны бирге баатыр мүнөз кыргыз элиң калдайган ала тооң ар дайым көтөрүп алат. Эч качан дугуңду түшүрбөгүн. Албетте Олимпиада деген Олимпиада бул дүйнөлүк мелдеш. Дагы далай жолу катышасың бул мелдешке. Аман болсоң. Ийгилик менен эле токтоп калбайт. Сенин келечегиң али алдыда, дагы далай алтын, күмүш медальдарды багындырасың. Мен сага толук ишенемин. Сенин күрөштөрүңдү көрүп ар дайым рахат алган күйөрмандарың 10 миң деп саналат. Сенин мыкты оюн көрсөткөн мелдештериң менен канчалаган жаш муун шыктанып өсүп келе жатат. Алардын келечектен көптү күткөн үмүттөрүн сен эч качан баягы артта калтырбашың керек да, жандандырышың керек аларды. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында бүгүн Амантур Исмаилов 67 кг салмакта беттештерин баштайт. Спортчу 1-8 финалда грузиялык Рамазайдзе менен күч сынашат. Бул беттештер саат 15:30да башталат. Мындан тышкары 77 кг салмак категориясында Акжол Махмутов колумбиялык Алексис Муноз менен жубатуучу күрөштүн биринчи раундунда күрөшөт. Ошондой эле дагы бир жубатуучу беттеште 97 кг салмакта Үзүр Жусупбеков акшылык Жазев Патрик Раун менен кескилет. Бул мелдеш саат 15-те башталат. Эске салсак, Парижде өтүп жаткан Олимпиадада Жоламан Шаршенбеков коло байгени багынтса, Мерим Жуманазарова күмүш медаль тагынды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Өзбекстандын президентинин жардамчысы Саида Мирзиеваны кабыл алды. Бул тууралуу Ак Ордонун басма сөз кызматы маалымдаган. Маалыматта жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн ортосундагы көп пландуу өнөктөштүктү өнүктүрүүнүн актуалдуу маселеси талкууланган. Казакстан менен Өзбекстандын өз ара мамилесинин өнөктөштүктү жана стратегиялык мүнөзүн белгилеген Касым-Жомарт Токаев жогорку деңгээлдеги саясий диалогду кеңейтүү үчүн президенттик администрациялардын ортосунда тыгыз байланыштын орношу маанилүү экендигин маалымдаган. Токаев менен Мирзиеванын жолугушуусу Өзбек президентинин 7 августта белгилеген Астанага сапарынын алдында болду.